Hozir oyga qilgan mashhurda Xudo ursin ana aytib qo'ying. Aka, yolg'on gapirmang. Сөзгө келбей талашып тартышып жаткан бул адамдардын чырына үлүш жерлер себепчи. Анткени 2017-2018 жылдары ошол кездеги Шарк айылдык кеңешинин депутаты Хусанбай Мусаевден $8.000 $12.000 чейин жер сатып алып үй курушкан. Бирок ал жерлер Муталипжан Сулаймановго тиешелүү үлүш жерлер болгон. Сулайманов сотко берип утуп чыккан соң бүгүн ага тиешелүү болгон айрым жерлердеги курулуштар сүрдүрүлүп баштаган. Жерди сатып алгандар укуктары бузулуп жатканын айтып, нааразычылыгын билдиришти. Мамлекеттен сатып алганбыз. Мамлекеттен жерди акчага сатып алганбыз. Арызданып жаткан Муталипжан Сулайманов да ушул жерге үй салган. Кийин башкалар менен сүйлөшүп алдыбы, үйүн бузуп кеткен. Бул үйдү салганга канча мээнетибиз кетти. Башка адамдын мээнетин жөн эле бузуп койгон туура эмес да. 2 жылдан бери эмгегибиз күйүп кетпесин деп чуркап, кайрылбаган жер калбады. Бирок биздин үндү уккан адам жок. Менин үйүмдүн кызыл китеби бар эле. Азыр эми артка кайтты деп жатат. Бул кандай болгону? 2018-жылы $12.000 сатып алып, курулушту бүтүрө албай келем. Сулаймановго башка жерден жер берилген. Бирок үйүбүз салынган ушул жерди алам деп жатат. Номунга өткөрүп берген. Канчага сатып алдыңыз? $12.000 сатып алган. Үйлөр салынып, айрымдарынын пайдубалы курулуп калган 64 сотык жер Муталипжан Сулаймановдун үй бүлөсүнө таандык жеке үлүш жер болгон. Мамлекеттик каттоо кызматында да бул жерлер үлүш катары катталып турат. Бирок Шарк айыл өкмөтүнүн ошол кездеги Падаван айылынын башчысы Улукбек Султанов ал жерди аялынын атына өткөрүп, бир канча адамга чоң суммага сатып жибергенин жана жасалма документ жасап бергенин айтууда. 17-жылда таптаза айыл чарба бакытындагы иштелип турган жерлер болгон. Булар жасалма документтер менен факат карта боюнча элдерди алдап саткан. Кийинчерээк келгенден кийин биз билдик бу жерде документальный жанарларга анчагына акчага саткан бул. 64 соток жер участогубузга 15 участокто бөлүнүп сатылган. Азыркы күндө 7 жасалма токтом айыл өкмөтүнөн Кара Суу район мамлекеттик мекемесинен 7 госакт Ош облус административдик суду тарабынан жараксыз деп тапылган. Ал эми Муталипжан Сулаймановдун жактоочусу үлүш жерди сатып алып, үй кургандар да жабырлануучу экенин билдирип, бирок мыйзам боюнча үй салынбашы керектигин билдирди. Кеткен чыгымдарды жерди саткан адамдан талап кылуусун түшүндүрдү. Арзанып аткан адамдардыкы дагы булар туура, булар алданган да. Туура да. Алданган булар. Буларды бул киши алдап кеткен эмес да. Бул жерде ушул айыл өкмөтүнүн жер адистери, архитектура, госрегистрдин жетекчилери алдаган. Буларга токтоп туруңуз. Буларга мыйзамсыз госактылар берген. Булар ошонун ишени алып алган да. Анан мен келип түшүндүрдүм буларга. Булар мыйзамсыз болуп тур десеңиз, булар фундамент куюп коет. Үйлөрдү бүтүрбөгөлө деп туруп, мен мына биз тергөө убагында, тергөөнүн алкагында тергөөчүгө өтүнүч менен кайрылып, убактылуу мына жерде арестке, камакка алгыла деп туруп токтотуп алганбыз. Болбосо бул жерден дагы көп жаңжал чыкмакта. Сот үлүш жердеги мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, мурдагы калыбына келтирилсин деген чечимди чыгарып берген. Мындан улам Шарк айыл өкмөтүнүн Падаван айылында мыйзамсыз берилген 6 кызыл китеп жокко чыгарылып, ал жерге курулган курулуштар сүрдүрүлдү. Биринчи аткаруу 2023-жылдын 7-февралында дайындалып, мажбур аткаруу өндүрүп алуучу тараптын өтүнүчү менен башка күнгө калтырылган. Башка күн калтырылып, бүгүнкү күнгө мажбуриятты дайындалып, саат 10:00 дайындалган 22 февралга. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулган курулуш жер адистердин, Шарк айыл өкмөтүнүн жер адиси, госрегистр, архитектура, ошондой эле башка адистердин жардамы менен жерди аныктап, мыйзамсыз курулган курулушту бүгүн бузуп отурабыз. Ал эми жер боюнча эксперт Айбек Таалайбек уулу райондордо жеңичинен сатылган жерлер көп экенин айтып, аларды ачыктап, оор жаза колдонгондо башкаларга сабак болмок дейт. Кара Суу районунда эмес, жалпы эле айыл өкмөттөрдө bunday иштер толгон токой толтура. Бүгүнкү күндө жанагы өкмөттүн токтому жок эле жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү айыл өкмөттүн токтомунун негизинде бүгүнкү күндө көптөгөн жерлерди айыл чарба багытындагы жерлердин бардыгы көптөгөн жерлерди трансформация кылып, аны соодалоо ийгенге үлгүрүп калыштыр да. Ошолордун бардыгына аяусуз
чара колдонуш керек. Тмедиа телеканалы 2021 жылы 3 жыл ичинде эле Кара Суу районунун бир эле Шарк айыл өкмөтүндө 30 гектардан ашык үлүш жер турак жай үчүн сатылып кеткенин иликтеп чыккан. Ал иликтөө эфирге чыккандан кийин Шарк айыл өкмөтүндө мыйзамсыз жер сатууга шектелип, жергиликтүү кеңештин депутаты Хусанбай Мусаев кармалып, кайрадан үй камагына чыгарылган. Заягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.